Жалал Абад шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коому Алтайдын жыйынтыгын чыгарды. Директорлор кеңешинин жыйынында компания президенти Байгазы Матисаковдун берген маалыматына ылайык, ишкана жарым жылдыкта өндүрүштүк тарыхындагы эң жогорку көрсөткүчкө жетишип, 313 миллион 587 миң сом өлчөмүндө таза киреше тапты. Бул 2024 жылдын 6 айына салыштырганда 138 миллион сомго көп. Компания жетекчиси кирешенин көбөйүшүн даяр продукцияларды сатуу көлөмүнүн өсүшү менен байланыштырды. Жана толлинг кызмат көрсөтүү боюнча жүргүзүлгөн иш мерчемдин натыйжасында олуттуу киреше алып келди деди. Директорлор кеңеши көрсөткүчтөр чоң жетишкендик экенин айтып, бул өз кезегинде эффективдүү башкаруунун жыйынтыгы деп баалады. Кыргыз Петролиум компания 6 айда жалпысынан 116 миң 747 тонна чийки затты кайра иштетти. Негизден заводдун кубаттуулугу жылына 500 миң тонна нефтини кайра иштетүүгө жетет. Бүгүнкү күндө ишканада 220дан ашуун кызматкер эмгектенет. Компаниянын 6 айлык жыйынтыгын директорлор кеңеши карап чыкты. Компаниянын тарыхында өзү мындай жылдык кирешени 6 айда аткарып коюу биринчи жолу болуп атат. Бул да болсо компаниянын тумагында жана иш билгилигинде болуп атат. Аны жетектеп турган Байгазы Абдыгапаровичтин менеджменти жана уюштуруу иштери жогорку деңгээлде болгондуктан жана экономиканы, финансыны туура түшүнүп, туура багытта алып баргандыктан бүгүн чоң жетишкендикке жетип отурабыз.